Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы фыкых сабагы. Биз силер менен мурунку видео сабактарыбызда фыкых илиминин сөздүк жана терминологиялык мааниси, анын максаты, пайдасы, негизги темалары, башка илимдер менен болгон байланышы жана фыкых илиминин принциптери туурасында өткөнбүз. Ал эми бул бөлүмдө фыкых илиминин пайда болуу, өнүгүү доору жана иштихад терминине токтолобуз. Экинчи бөлүмдүн биринчи темасына өтпөстөн мурун бизге бейтаныш болгон терминдер менен тааныша кетели. Сахаба Азирети Мухаммед пайгамбарды тирүүсүндө көрүп, аны менен сүйлөшүп, ага ыйман келтирген адам. Табиин сахабаларды көргөн мусулман адам. Сахаба Азирети Мухаммед пайгамбарды көрүп, аны менен сүйлөшкөн адам болсо, ал эми табиин бул сахабаны, пайгамбарды көргөн адамды көргөн адам. Табаи табиин табииндерди көргөн мусулман адам. Фукахаи саба табиин доорунун белгилүү 7 факихине берилген ат. Алар кимдер экендигин теманын жүрүшүндө көрөбүз. Мазхаб сөздүктө жол деген маанини билдирет. Терминологиялык мааниси дини жана укуктук темаларда сөзү өтүмдүү аалымдардын дини өкүмдөргө тиешелүү көз караштарынын топтому жана өкүм чыгаруудагы методологиялык системасы бул мазхаб деп аталат. Бизге белгилүү мазхабтар бар, теманын жүрүшүндө алар туурасында да сөз кылабыз. Нас далил деген дагы мааниге келет. Бир темага байланыштуу Куранда жана хадисте орун алган ачык айкын сөздөрдү биз нас деп айтабыз. Фатва дини, укуктук бир маселеге белгилүү далилдерге таянып өкүм чыгаруу, жооп айтуу болуп эсептелет. Фатваны муфти же аалымдар тарабынан жазуу түрүндө же оозеки түрдө чыгарууга болот. Иштихад фатва сөзү менен байланышы бар термин. Иштихад талыкпаган эмгек менен белгилүү бир маселенин өкүмүн чыгаруу. Куран, сүннөт жана фыкыхтын далилдерине баш багып, ошол маселеге өкүм чыгаруу бул иштихад деп айтылат. Иштихадтын сөздүк мааниси талыкпастан эмгек кылуу деген маанини билдирет. Ал эми иштихад терминине байланыштуу муштахид деген термин далилдерди изилдеп, бир маселенин өкүмүн чыгарган белгилүү өзгөчөлүктөргө ээ адам. Демек, муштахид ар бир эле укук менен алектенген адам муштахид боло албайт. Анын белгилүү өзгөчөлүктөрү болушу керек. Бөлүмүбүздө биздин алдыбызга чыга турган негизги терминдер менен таанышып алган соң, экинчи бөлүмдүн биринчи темасына өтөбүз. Тема фыкых илиминин пайда болуу доору. Ар бир илимдин өзүнүн пайда болуу тарыхы бар. Ошол сыяктуу фыкых илиминин да пайда болуу доорлору бар. Фыкыхтын пайда болуу доорун 3 бөлүмгө бөлүп кароого болот. Алар Азирети пайгамбар доору, сахабалар доору жана табииндер доору. Азирети пайгамбар доорунда фыкых кандай болгон? Фыкых илиминин пайда болушу Азирети пайгамбардын дооруна туура келет. Бул доордон пайгамбарга вахий келип, пайда болгон суроолорго же болбосо башка адамдар тарабынан пайгамбарга берилген дини, укуктук, негизги эле күнүмдүк жашоого тиешелүү суроолорго жооптор пайгамбар тарабынан берилип турган. Азирети пайгамбар Курандын өкүмдөрүн адамдарга жеткирип турган. Бул доордо өкүмдөрдүн негизги булагы Куран жана пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөтү болгон. Пайгамбарлык доор Мекке жана Мадина болуп экиге бөлүнөт. Мекке доорунда
көпчүлүк учурда ишенимге тиешелүү маселелерге басым жасалган. Анткени ислам дини жаңы жайылып жаткан учурда мушриктер башка ишенимдери болгон мына ошол ишенимден кайтаруу үчүн Курандын жана пайгамбарыбыздын сөздөрүнүн басымдуу бөлүгү ишенимге байланыштуу болгон. Ал эми Мадина доорунда ислам дини калыптанып калгандыктан көпчүлүк учурда укуктук маселелерге басым жасалган. Мисалы, орозо, зекет, ажылыкка байланыштуу маселелер Мадина доорунда буйрук кылынган. Мындан сырткары спирттик ичимдиктерге байланыштуу, кумар ойноого байланыштуу маселелер дагы Мадина доорунда мусулмандарга тыюу салынган. Бул доордо өкүм чыгаруучу, башкача айтканда Азирети пайгамбар доорунда өкүм чыгаруучу Алла жана пайгамбар болгон. Кур'ани Каримде өкүмү билдирилбеген маселелерге пайгамбарыбыз өкүм чыгарып фатва берген. Андан кийинки сахабалар доору пайгамбардын өлүмүнөн кийинки 4 халифа, булар кимдер? Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, Азирети Осман жана Азирети Али. 4 халифа доорун жана Умайяттар доорунун алгачкы жылдарын камтыйт. Бул доордо фыкых илимин жакшы билген, фатва чыгарган көрүнүктүү сахабалар болгон. Анткени сахабалар пайгамбар менен бирге жүрүп, өкүм чыгаруунун методологиясын үйрөнгөн, ошол эле учурда Куранды жатташкан, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн жакшы билген. Бул доордо пайда болгон жаңы маселелерге, дини, укуктук, күнүмдүк турмушка байланыштуу маселелерге айрым сахабалар өз алдынча фатва чыгарса, ошол маселенин оош кыйыштарына жараша, ошол маселенин шарттарына жараша өз алдынча фатва чыгарса, көпчүлүк учурда атайын комиссия түзүп фатва чыгарышкан. Сахабалар жаңы маселелерге жооп берүүдө Куран, сүннөт жана жеке тажрыйбаларын негиз алышкан. Сахабалардын арасынан эң көп фатва бергендер, башкача айтканда факих сахабалар деп таанылгандар төмөнкүлөр: Азирети Умар, Азирети Али, Азирети Айша, пайгамбарыбыздын жубайы, Азирети Зайд бин Сабит, Абдуллах бин Умар, Абдуллах бин Мас'уд, Абдуллах бин Аббас, Убай бин Кааб, Анас бин Малик, Азирети Абу Бакир, Азирети Осмон, Азирети Абу Хурайра жана башка сахабалар учурдун маселелерине дини жоопторду берип турушкан. Андан сахабалардан кийинки доор бул табииндер доору. Умайяттар доорунун акыркы учурларын камтыган доор. Бул доордо Мадина, Мекке, Басра, Куфа, Шам жана Мысыр, азыркы Египет сыяктуу мусулмандар жашаган чоң шаарларда сахабалардын окуучулары, табииндер дини жашоону бир калыпка салып турушкан. Башкача айтканда, адамдардын дини суроолоруна фатваларды берип турушкан. Фыкыхтын чегарасы бул доордо чоңоюп, жаңы мектептер курулуп, ошого жараша жаңы мектептер дегенде жаңы өз алдынча ошол укуктук мектептер десек дагы да туура болот. Мектептер курулуп, ошого жараша жаңы пайда болгон маселелер да көбөйгөн. Анткени Азирети пайгамбар доорунан баштап сахабалар доорунда мусулмандардын географиясы эбегейсиз чоңойсо, табииндер доорунда андан да чоңоюп, башка диндин, башка өлкөнүн адамдары да ислам динин кабыл кылып, ошол өздөрү жашаган өлкөнүн, өздөрү жашаган аймактын шарттарына жараша жаңы суроолор пайда болгон. Ал эми табииндер мына ошол суроолорго жооп издеп фатва беришкен. Бул доордо фыкыхтын чегарасы эбегейсиз чоңоюп, жаңы мектептер курулуп, ошого жараша жаңы пайда болгон маселелер да көбөйгөн. Табииндер доорунда белгилүү эки фыкых борбору алдыга чыккан. Алар Хижаз, Мадина, башкача айтканда, жана Ирак мектеби.
Хижаздыктар, булардын өзгөчөлүгү басымдуу түрдө фатва берүүдө хадис жана сахабалардын сүннөтүн негиз алышкан. Ошондуктан аларга ахли хадис деген ат берилген. Ал эми ирактыктар, Куфа аймагы, басымдуу түрдө жашаган жерлеринин шарттарына ылайык акылга таянган фатваларды бергендиктен аларга ахли рой деген ат берилген. Куфа жана Хижаз мектебинин белгилүү факих алымдар булар Абдуллах бин Мас'уд, Алкама бин Кайс, Ибрахим ан-Нахаи жана Хаммад бин Аби Сулайман. Ал эми имам Азам Абу Ханифа дагы ошол Куфа мектебине тиешелүү. Ал эми Хижаз мектебинде болсо Абдуллах бин Умар баштаган Нафи Мавла ибн Умар, имам Малик, имам Шафи жана Ахмад бин Хамбал сыяктуу тарыхта белгилүү аалымдар чыккан. Мына ушул аалымдар учурдун пайда болгон оор суроолоруна, укуктук ар кандай суроолорго диний жактан фатва берип турушкан. Табииндер доорунда далил катары пайгамбарыбыз жана айттык го, пайгамбарыбыздын доорунда фатванын булагы катары Куран жана пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөтү эсептелсе, сахабалар доорунда Куран, сүннөт жана сахабалардын жеке тажрыйбалары эсептелген. Ал эми табииндер доорунда фатванын булагы катары Куран, сүннөт, сахабалардын пикирлери жана табииндер жашаган жерлериндеги шарттар негиз алынган фатва берүүдө. Табииндер доорунда көрүнүктүү 7 укукчу болгон. Алар фукаха ас-саб'a деп аталган. Саб'a деген сөз араб тилинен 7 деген сөз. Фукаха факихтер, 7 факих дегенди билдирет. Алар Урба бин Зубайр, Саид бин Мусайяб, Абу Бакир бин Абдуррахман, Убайдуллах бин Абдуллах, Хариджа бин Зайд бин Сабит, Касым бин Мухаммед бин Абу Бакир, Сулайман бин Ясар. Мына ушул 7 факих фукаха ас-саб'a деп аталып калган. Булардан сырткары табииндер доорунун белгилүү муштахиттери, башкача айтканда, ошол укуктук системаны, фатва чыгаруунун системасын курган адамдар болгон. Алар Саид бин Мусайяб, Ата бин Абу Рабах, Ибрахим ан-Нахаи, Хасан Басри сыяктуу алымдар жашап өткөн. Эми экинчи бөлүмдүн биринчи темасын жыйынтыктай турган болсок, урматтуу окуучулар, Азирети пайгамбардын доорунда диний маселелерге фатва берүүдө Куран жана сүннөт негиз алынган. Ал эми сахабалар доорунда Куранга, сүннөткө жана сахабалардын жеке иштихаттарына таянган. Ал эми табииндер доорунда Куранга, сүннөткө, сахабалардын сүннөтүнө жана табииндердин иштихаттарына жана башка далилдерге таянып, адамдардын диний суроолоруна фатва берилген. Бүгүнкү видео сабагыбызга көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Экинчи бөлүмдүн экинчи темасында көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.